Алла Таала түбөлүктүү. Hazreti Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma мынтип эскерет. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайткандан кийин Абу Бакр пайгамбарыбыздын бөлмөсүнөн сыртка чыкты. Ошол кезде Умар элге пайгамбарыбыз өлгөн жок деп жаткан болчу. Hazreti Абу Бакр Умар тынчтан десе да Hazreti Умар көшөрүп туруп алды. Hazreti Абу Бакр дароо минбарга чыгып сүйлөй баштады. Ошондо элдин баары Hazreti Абу Бакрга көңүл буруп тыңдап калышты. О эл журт, Алла жалгыз, андан башка кудай жок. Мухаммед анын кулу жана элчиси. Алла Таала кашкайган акыйкат, Мухаммедке кулдук кылган бар болсо билип алсын, ал дүйнөдөн кайтты. Алла Таалага кулдук кылгандар болсо билип алсын, Алла тирүү, ал дайым болуучу жана түбөлүктүү. Алла Таала Куранда Мухаммед болгону бир пайгамбар гана, андан мурун да пайгамбарлар өткөн. Анан эгер ал Мухаммед көз жумса же өлтүрүлсө, артыңарга капырлыкка кайтып кетесиңерби? Кимде ким артына кайтып кетсе, Алла Таалага бир да зыян жеткире албайт. Тескерисинче жалгыз өзүнө гана зыян жеткирет. Алла болсо өз жолдорунан кайтпай, шүгүр кылуучу пенделерин мунасып амалына жараша сыйлайт деп буйруган. Алла Тааланын китебине, пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнө баш ийип жашагандар туура жолду таба алышат. Аталган эки нерсени бири-биринен бөлгөндөр туура жолдон адашат. Каргыш тийген шайтан пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям о дүйнөгө кеткенинен пайдаланып, силерди туура жолдон адаштырбасын, алдабасын, диниңерден адашпагыла, шайтандын айла амалдарына жол бербегиле. Сахабалар ушундай дүрбөлөңгө түшүп тургандыктан бул аятты Hazreti Абу Бакр окуганга чейин Алланын ушундай аяты бар экенин билбей калышкандай. Ошол кезде Hazreti Абу Бакрдын жаңы угуп жатышкандай болушту. Бул аяттарды Hazreti Абу Бакрдан уккан ар бир сахаба өз ичинен көбүрөөк кайталап жатты. Hazreti Умар радиаллаху анху болсо, Аллага ант, Абу Бакр ушул аятты окуганга чейин пайгамбарын дүйнөдөн кайтканына ишене албай тургам. Аятты уккандан кийин жан дүйнөм эңширилип, колу бутум калтырап, акырында Hazreti Абу Бакрдын оозунан "Сүйүктүүм, албетте сен да өлөсүң, алар да өлүшөт" деген маанидеги аятты укканымда гана пайгамбарыбыздын о дүйнөгө кеткенин түшүнүп, ошол жерде өзүмдү жоготуп койдум деп эскерет. Көсөмдүк. Рум сүрөсүнүн Алиф Лам Мим. Рум жеңилди. Эң жакын жерде алар жеңилгенден кийин кайра жеңишет. Бир нече жылдын ичинде 3-төн 9га чейин жылдар аралыгы. Иш окуялардын кандай нукта өнүгүшү мурун да кийин да Алланын эркинде болот. Ошол күнү момундар кубанышат. Алланын жардамы менен ал өзү кимге кааласа жардам берет. Ал ызааттуу, мээримдүү. Бул Алланын убадасы. Алла убадасынан кайтпайт. Бирок адамдардын көбү аны түшүнүшпөйт. Деген аяттары түшкөндө Hazreti Абу Бакр мушрик Убай бин Халаф менен Византия 10 жылдын ичинде Сасанилерге үстөмдүк кылаарын кызуу талашкан. Кийин 627 жылдан декабрь айында Нинавада Византия түрктөрдүн жардамы менен перстерди өтө оор жеңилүүгө дуушар кылган. Бул кыйроо Худайбия келишиминен бир канча жыл мурун жүзөгө ашты. Hazreti Абу Бакр Диназар Мусайламатул Каззабка каршы жөнөткөн Hazreti Халид бин Валидке радиаллаху анху жазган катында Бани Ханифа менен бетме-бет келгениңде этият бол. Себеби сен буга чейин аларга окшогон топ менен күрөшө элексиң. Оң жагыңда, сол жагыңда да жардам бирден жан сакчы болсун. Минген атың үчүн дагы бир кишини дайында деп кеңеш берген. Алгачкы болуу өзгөчөлүгү. Hazreti Абу Бакр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тирүү кезде анын михрабында биринчилерден болуп имамдык кылган. Алгач ирет халифа аталган пайгамбарыбыздын дүйнөдөн өткөндөн кийин биринчи болуп кутба окуган киши эле. Башчы Hazreti Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз бир жолу араңарда орозо туткан киши барбы деп сурады. Абу Бакр мен туткам деди. Бүгүн араңарда кабырга жаназа коштоп барган киши барбы? Абу Бакр дагы мен коштоп баргам деди. Ким кембагалдын курсагын тойгозду? Мен тойгоздум. Кимиңер оорукчан кишини зыярат кылдыңар деди пайгамбарыбыз. Мен кылдым деп жооп кайтарды Абу Бакр. Ошондо Алла элчиси бул амалдар кимде топтолгон болсо ал бейишке кирет деди. Каусар булагынын көзү. Анын көрөгөчтүгү тууралуу Абу Саид Аль-Худри мындай деген. Пайгамбарыбыз катуу ооруп жаткан кез. Бир күнү башында селде оронуп мешитке келди. Акырын алды жакка өтүп, минбардын жанына барды. Биз баарыбыз аны карап турганбыз. Акырындап минбарга чыгып олтурду да: "О инсандар,
жашоом кудуреттүү колунда турган Аллага ант ичем. Мен ушул апта Каусар булагынын көзүндөмүн. Ушуну жакшы билип алгыла. Бир пендеге Алла Таала кааласаң, мен сага дүйнөнү жана дүнүйөнүн баардык ырахатын, неаматын берейин деди. Ал болсо акыретти тандады, деди. Алла элчисинин бул сөзүнөн эч ким эч нерсе түшүнгөн жок. Бир гана Абу Бакыр көзүнө жаш алып, ата-энем сен үчүн курман болсун, аталарыбыз, апаларыбыз, өзүбүз, мал мүлкүбүз сен үчүн садага болсун деп жиберди. Ошондон кийин Алла элчисинин минбарга чыкканын көрүү насип болгон жок. Hazreti Ayşe radıyallahu anhu enebиздин айтымында халифа кезиндеги баш аламандыкты өтө кыраакылык менен чечкен. Ал атасы тууралуу Алла элчиси дүйнө салган соң атам туш болгон кыйынчылыктар урабас тоолорго жүктөлсө бөлүнүп жарылып кетмек. Аллага ант, атам адамдар келише албаган ар бир маселени исламдагы баалуулуктардын жана кызыкчылыктардын негизинде өтө кылдаттык менен чечти деп эскерет. Жоомарттыгы. Hazreti Abu Bakr Меккенин эң бай кишилеринен эле. Алгачкы мусулман болгон кезинде 40 000 дирхамдык байлыгы бар болчу. Бирок ал ошончо байлыгын, мал мүлкүн көзүнө карабай туруп, ислам мамлекетинин алгачкы мезгилдеринде эле Алла жолунда сарптаганы тарыхый булактарда жазылып калынган. Арине, бул байлыктын көпчүлүк бөлүгү Меккеде мусулман болгон үчүн мушриктердин катуу азабына кабылган мусулман кулдарды сатып алууга жумшаган. Мадинага көчүп барган кезинде 5-6 000 дирхамдык каражаты гана калган. Ал тапкан мал мүлкүн 99%-ын кайрымдуулукка таратып турган. Ушундан улам бүткүл үммөт бириксе да Азрети Сиддыкка тең келе албайт болчу. Оба, ал бар тапканын Алла жолуна сарптачу. Табук жортуулунда Алла элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Византияга каршы аттанчу кошуунду камсыздоо үчүн элден жардам сураганда Азрети Абу Бакр болгон мал мүлкүн баарын алып келип тапшырган. Белгилүү, бул доорду гана эмес, кыяматка чейинки баардык кылымдарды, жаркыраткан күндүн бетиндеги такты тазалап, адамзатка жол көрсөткөн ошол даңазалуу, улуу адамдардын жоомарттыгынын, берешендигин, кайрымдуулугун эң башында заманбап заркар ойчулдун тили менен айтканда жандап, жардан, бала чакадан, ападан, атадан айрылуу тургандай эле байлыктан да бир аз болсо да ойлонбой туруп баш тартуу бар эле. Арине, Hazreti Abu Bakr өмүрүнүн аягына чейин колундагы баардык байлыгын ислам дининин улуулугуна арнап, өркүндөшүнө сарптаган. Меккенин эң бай кишилеринен болгон бул берешен жоомарт зат дүйнө менен кош айтышар кезде ислам мамлекетинин башчысы болгонуна карабай, бала чакасына эч нерсе калтыра алган эмес. Оба, артына эч нерсе калтырбай туруп, мээримдүү эгесине сапар алган. Мамлекет башчы кийим саткан. Халифа болгондон кийин Сунух деген жердеги үйүнө жөө барып келип жүргөн. Куптан намазынан кийин үйгө кетчү. Үй бүлөсүн материалдык жактан камсыздоо үчүн базарда кийим сатканын көргөн Hazreti Умар жана Абу Убайда бин Жаррах радиаллаху анхума халифа болгонго чейинки күнүмдүк чыгымын эске алуу менен ага кызмат акы берүүнү сунушташкан. Дүйнөдөн кайткандан кийин Сунуктагы сандыгын ачышканда ичинен 1 дирхам чыккан. Бул утопияда, кыялда эмес, жаркын келечек үчүн кыялдануунун сценарийи да эмес. Бул тарыхтын жаркыраган доорлорунда калган, ооздон оозго, дилден дилге өтүп, бүгүнкү күнгө чейин жеткен. Дос дагы, душман дагы бирдей кабыл алып, атаганат ушундай башчылар дагы болсо гана деп кыялдануу менен күткөн, өтмүштө болуп өткөн окуялар. Кызматчыларыңар силердин бир тууганыңар. Тарых барактарында бакыт доорунун, нурдуу жамааты, таң калыштуу бир туугандыкка болгону айтылат. Кызматчыларыңар силердин бир тууганыңар бар, ар бир киши ага жегенин жедирсин, кийгенинен кийинсин. Алар жасай албай турган иштерди жасоону талап кылышпасын. Эгерде оор иштерди сунуштасаңар, өзүңөр кошулуп жардам бергиле. Силердин эч кимиңер бул менин кулум, бул менин күнүм дебесин. Кызым, жебер тууганым десин деген асыл нуска алардын жүрөгүнөн түнөк таап, жашоолорунун айныгыс талабына айланган. Берешендиктин сересинде Hazreti Умар ар бир жакшылыкта Абу Бакр менен жарышып, бирок эч качан андан озо албаганын билдирген. Абу Дауд жана Тирмизинин айтымында Hazreti Умар мындай деген: Алланын элчиси күндөрдүн биринде кайрымдуулук кылуубузду буйруду. Бул буйрук колумда бар убакка туш келди. Өзүмчө, эгер Абу Бакрды кайрымдуулукта өзүп өтчү күн болсо, ал дал ошол күн деп ойлодум. Мал мүлкүмдү жарымын берүүнү кааладым. Алла элчиси: "Үй бүлөңө бир нерсе калтырдыңбы?" деп сурады. Мен болсо: "Канча алып келсем, ошончолук калтырдым" дедим. Андан кийин Абу Бакр мал мүлкүнүн баарын алып келип тапшырды.
Алла элчиси: "О Абу Бакыр, үй бүлөңө эмне калтырдың?" деп сурады. Абу Бакыр: "Аларга Алланы жана анын элчисин калтырдым" деп жооп берди. Муну уккан соң Абу Бакырдан эч качан озуп өтө албайт окшойм дедим. Чынында эле жакшылык кылууда андан өтө алганым жок. Менден ыраазы бекен. Азирети Абу Бакыр өмүр бою колундагы мал мүлкүн ислам дининин өнүгүшү үчүн сарптаган. Мусулман болгондо Меккенин эң бай адамдарынын катарында турган. Бул жоомарт дүйнө салганда ислам мамлекетинин халифасы болгонуна карабай, бала чакасына эч нерсе калтырбай, ырайымдуу жаратканына жол тарткан. Эми ушундай жоомарттык Азирети Абу Бакырга кандай пайда алып келгенин карап көрсөк, Азирети Абдуллах бин Умар мынтип эскерет. Күндөрдүн биринде Алла элчиси достору менен сүйлөшүп олтурган болчу. Абу Бакыр дагы анын жанында эле. Үстүнө эски чапанын кийип отурган. Анысынын жыртылып калган этегин тиккени менен төөнөп коюптур. Ошол кезде көктөн Жабраил түштү. Алланын саламын айтып, андан кийин: "О Алланын элчиси, Абу Бакырдын үстүндөгү тикен менен төөнөлгөн эски чапаны эмне?" деп сурады. Алла элчиси: "Жабраил, бул киши Мекке бизге өткөнгө чейин бүткүл мал мүлкүн менин жолумда жумшады" деп жооп берди. Жабраил Алла Тааланын саламын ага билдирип: "Абу Бакыр ушул жакыр абалы менен менден ыраазы бекен же ыраазы эмеспи деп сураганын айт" дейт. Ошондо Алла элчиси Абу Бакырга кайрылып: "Абу Бакыр, Жабраил Алла Тааланын саламын сага айтып, Абу Бакыр ушул жакыр абалы менен менден ыраазы бекен же ыраазы эмеспи деп сураганын жеткирди" дейт. Абу Бакыр көзүнө жаш алып туруп: "Мен жаратканыма кантип таарынмак элем? Мен жаратканыма 1000 мертебе ыраазымын" деп жооп берди. Күндөрдүн биринде бир кембагалга үстүндөгү жалгыз кийимин берип, 3 күн мечитке келе албай калды. Анын бул абалынан кабардар болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ага кийим жөнөткөн. Тозокту мен эле толтурайын. Азирети Абу Бакыр колунда эмне болсо, ошону 99%ын муктаждарга таратчу. Кумгандын ичине салган шагыл таштары менен атасын алаксытып коюп, баардык алтындарын Алла үчүн сарптаган. Ошондуктан халифа болуп турганда да башкаларды коюп, саан күн көрүүгө аргасыз болгон абалда турчу. Бир кездерде Меккенин эң бай соодагерлеринен болгон Алланын элчисинин үңкүрлөш досу кудум жоомарттыктын кыяматка чейинки өрнөгү болгусу келгендей баардык нерсесин тартуулаган. Момун мусулмандын баары Алла жолунда кайрымдуулук кылууга үндөлгөн. Бирок мал мүлкүнүн канча бөлүгүн берүү маселесинде эч кандай чек коюлган эмес. Ошондуктан ал кезде баары тең өзүнүн ыйманынын бийиктигине, исламга болгон ыхласына жараша чек белгилеп, ошого жараша ортого чыгарган. Кимдир бирөө мал мүлкүнүн 40тан бирин берген, кимдир бирөө жарымын берген. Азирети Абу Бакыр, Азирети Хадича сыяктуу жоомарттыктын сересине умтулгандар болсо, Алла Таала кайрымдуулук кылууну буйруду. Бирок бул жагдайда кандайдыр бир чек койгон жок. Андай болсо, мен ага баардык нерсемди тартуулашым керек деп баардык байлыгын кайрымдуулукка жумшаган. Азирети Абу Бакыр: "О жараткан Алла, денемди эбегейсиз чоңойт, тозокту мен эле толтуруп, башкаларга орун калбасын" деп дуа кылар эле. Баардык байлыгын элдин жыргалчыныгына жумшаган алгачкы халифа болгонуна карабай, көз жумганда жалгыз көйнөгү менен көмүлгөн кишинин дубасын карагылачы. Кезегинде өзүн өлгүдөй сабап, жоро жолдошторун аяосуз кыйноого алган душмандарын да тозокко кыйбай, бүт өзүм толтуруп алайын деп турганы эмне, кандай улуулук. Азаттыкка чыккандар: Азирети Абу Бакыр, Азирети Билал, Азирети Хаббаб бин Арад, Азирети Амир бин Фухайра, Азирети Зуннира, Азирети Нахдия менен кызы Азирети Назира, Азирети Абу Фукайха, Азирети Любайна, Азирети Умму Убайстарды радиаллаху анхум азаттыкка чыгарган кезде кул күңдөрдү эркиндикке чыгарууга үндөгөн өкүм али түшө элек болчу. Баласынын мынчалык кайрымдуу болуп кетиши атасы Абу Кухафаны тынчсыздандырганда, Алладан алсак, кимде ким берешендик кылса жана такыба болсо, жана да ал бейишти чын деп билсе, тастыктаса, биз анын жолун жеңил кылабыз деген аят түшкөн. Өрнөктүү жүрүм турум. Азирети Нахдия бинт Умайя бинт Рукайка менен кызы Любайна радиаллаху анхума Азирети Абу Бакыр эркиндикке чыгарган күндөр болчу. Экөөсү тең Абдукаддар уулдарынан чыккан залим аялдын күнү эле. Бир жолу Азирети Абу Бакыр бул экөөнү кожоюн катын заарчып жемелеп атканын угуп калат. Бечара күңдөр болсо ошол маалда кожоюнуна таандык бир капунду көтөрүп баратышкан. "Касам болсун, силерди эч качан эркиндикке чыгарбайм" деп чырылдайт жанагы аял.
Муну уккан Азирети Абу Бакр аларды бошот, эркиндикке чыгышсын деп ортого кирет. Андай экенсиң, сен эркиндикке чыгарчы, көрөйүн дейт Берки. Макул, канча күн төлөшүм керек экөөнү? Тигил аял ойлонбой туруп ол сойгон бир сан айтат. Абу Бакр да ойлонбой туруп макул болуп экөөнү тең сатып алат. Анан Азирети Нахдия менен кызына карап туруп, унун өзүнө бергиле дейт. Тигил экөө, ишибизди бүтүрүп койсок жакшы болбойт беле дешет. Абу Бакр мейли, өзүңөр бергиле, кандай кааласаңар ошондой кылгыла деп макул болот. Боору керлиги Хижрия 8-жылы 630-жыл Мекке жеңишинен кийин Азирети Абу Бакр, атасы Азирети Абу Кухафа Осмонду пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам алдына алып келип, атасы ошол жерде мусулман болот. Бирок бүтүндөй өмүрүн, мал-мүлкүн, жада калса жанын да исламга арнаган улуу Сыддык атасынын мусулман болгонуна сүйүнгөндүн ордуна ошол жерден буркурап ыйлай баштайт. Баары таң калтырат. Анын бул кыйлганына пайгамбарыбыз да таң калып себебин сураганда, Абу Бакр: "О пайгамбарым, эгер ушул сен кармап турган кол абаң Абу Талиптин колу болуп, сенин көзүң абаңдын мусулман болушу менен кубанып турганда, мен мындан да катуу сүйүнмөкмүн" деп жооп берет. Сарам жалдоолугу. Жубайы Азирет Хабиба бинт Хариджа боюнда бар кезде халва жасап Азирети Сыддыкка берет. Азирети Сыддык андан ооз тийбей туруп кайдан келгенин сурайт. Азирет Хабиба күн сайын азык-түлүктөн аз-аздан топтоп олтуруп, ошол күнү халва жасаганын айтат. Анан Азирети Абу Бакр ооз тийип жейт. Бирок эртеси күнү Байтул Малдан айлык акысын бир аз азайтууларын айтат. Айкөлдүгү, кичпейилдик, кеңпейилдик, айкөлдүк момундардын сыпаты. Башкалар мактанууга, бой көтөрүүгө, текебердикке баруусуна шарт түзгөнүнө карабай, Азирети Абу Бакр сыңдуу ислам чөйрөсүнүн эң өрнөктүү орунуна ээ болгон кишинин өтө жупуну, кичпейил бойдон калуусу анын өзүчө сапаттары эле. Ал бул асыл сапаттардан өмүрүнүн аягына чейин кандай учур болсо да таптакыр айрылган эмес. Керек болсо Меккеден айрылууга аргасыз болгондо да, Мадинада Алла элчисинин саллаллаху алейхи вассалам жанынан эң сыймыктуу орун алганда да, халифа болгондо да кичпейилдигинен жазган жок. Мага жүктөлгөн милдет. Азирети Айша энебиз менен Азирети Абдуллах бин Умар мындайча эскерет. Абу Бакр соодагерчилик менен алектенчү. Күн сайын базарга барып соода кылчу. Өзүнүн бир канча кою бар эле. Койлорун кээде өзү кайтарса, кээде башка бирөөнү дайындачу. Өзү элдин койлорундагы саачу. Халифа болгондо ошол коңуштан бир жаш кыз келип, "Эми мындан кийин биздин койлорубузду саабайсың да, деп сурады. Ошондо Абу Бакр: "Жок, жашоомо ант, аларды силер үчүн саап берем. Менимче мага жүктөлгөн кызмат мурунку адеп ахлагымды өзгөртө албайт", деди да мурункудай эле элдин койлорун саай берди. Төөсүнүн чылбыры түшүп кетсе да алып берип койчу. Деп бирөөнү жумшачу эмес, төөсүн чөктүрүп туруп чылбырын эңип алчу. "Бизге айтсаң алып берет элек да" дегендерге пайгамбарыбыз мага элден эч нерсе суранба деп айткан, деп жооп берчү. Хижрия 12-жылы Ражаб айында Азирети Абу Бакр Азирети Умарды ордуна өкүл кылып дайындап коюп, жөп-жөнөкөй абалда эч кимге айтпай умрага барган. Атасын зыярат кылып, кайра Мадинага кайткан. Жупуну айлык. Азирети Абу Бакр халифа болгондо үй бүлөсүн камсыздоо үчүн мурункудай эле базарга барып иштөөнү уланткан. Бирок мамлекеттик жумуштардан убакыт таап базарга барып иштөө өтө кыйын болгон. Мына ушул жагдайды түшүнгөн Азирети Умар радиаллаху анху бир күнү Азирети Абу Бакр базарга баратканда, "Кайда баратасың?" деп сурайт. "Базарга. Мусулмандардын башчысынын милдетин мойнуңа алдың. Базарга барып эмне кыласың?" "Базарга барбасам, бала чакамдын тамак ашын кантип камсыздайм? Жүрү, Абу Убайдага баралы, ал сага айлык чыгарып берсин." Ошентип Абу Убайда радиаллаху анху барышат. Азирети Абу Убайда: "Сен мухажирлерден орто заар жашаган бирөөнүн муктаждыктарындай тамак аш, кем каржы жана кышкы жазгы кийим кече берейин. Эскирип калса алып келип жаңысын аласың", дейт. Мына ошентип Азирети Умар менен Азирети Абу Убайда бин Жаррах халифанын кем каржысын камсыздоо үчүн айлык акы белгилешкен. Ата бин Саибдин айтуусуна караганда, Азирети Абу Бакр халифа болуп шайлангандан тартып 6 ай бою үй бүлөсүн багуу үчүн базарга барып соода кылууга аргасыз болгон.
Анын бул жоругун бүгүнкү күндүн шарттары менен карап түшүнүү жана ишенүү чындыгында өтө оор болушу мүмкүн. Тагыраак айтканда, дүркүрөп, өнүгүп бараткан ислам мамлекетинин башчысынын мындай жашоосу менен анын жашоосунун түпкүрүндө жаткан негизги түшүнүктү бүгүнкү күнгө чагылдыруу мүмкүн эмес. Бул жорукту азыркы замандын кишилери кабыл алмак турсун, бирөөгө сыныш кылуу дагы өтө таң калыштуудай. Ал тургай келесоодой бааланышы мүмкүн. Бирок бул жерде көңүл бурулчу эң негизги нерсе бул түшүнүк. Дүйнө тааным, көз караш, түшүнүк, көз караш калыптанган соң жана жогоруда белгиленген коомдук шарттар, башчылык, макам жана башка ушул сыяктуу өзгөчөлүктөр эске алынып, жаңы өзгөчөлүктөрдү ишке ашырууга болот. Жоопкерчилиги, элдин кызматкери. Hazreti Abu Bakr пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бир элдин башчысы ошол элдин кызматкери деген сөзүнө ылайык жашаганга аракет кылган.